Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космоспек Чолпонбаев кармалды. Ага кызматта турганда кылган шалакылыгы жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланганы боюнча айыптар коюлууда. Бишкекте кылмыш жасоо аракети менен жашырынып жаткан 7 адам кармалды. Алардын жанынан автомат, мылтык, тапанча жана ок дарылар табылды. Бармак басты, көз кысты. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун 50 000 сом белеги БШКнын көз жазымында калабы. Кыргызстан саясий партиясынын талапкери катары, ошол эле кезде жогорку кеңештин депутаты, спикер катары шайлоо мыйзамдарын эки беренесин жок дегенде бузган. Күздөгү экинчи толкунга даярдык. Коронавирус илдетине карата дары-дармектин 65 түрү боюнча запасы камдалууда. Россиянын адистери Спутник В вакцинасын изилдөөгө катышып жаткандарга балалуу болбой турууну сунушташууда. Microsoft корпорациясынын негиздөөчүсү Билл Гейтстин атасы 94 жаш курагында көз жумду. Ушул жана башка кабарлар менен алдыдагы мүнөттөрдө толук баяндайбыз. Аты жөнүм Айганыш Туратбек кызы, саламатсызбы? Программабызды бүгүнкү күндүн башкы жаңылыгы менен баштайбыз. Бишкекте экс-министр Космоспек Чолпонбаев кармалды. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космоспек Чолпонбаев кызматта турганда кылган шалакылыгы жана кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланды деген шек менен кармалган. Финполдун маалыматында ал мамлекеттик бюджетке 9 миллион сомго жакын зыян келтиргени да жазылган. Экс-министр Бишкектин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Айта кетсек, Космоспек Чолпонбаев 2018-жылдын 20 апрелинде саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалган. Бирок быйыл коронавирустун алдын алуу иштерин чабал аткарган үчүн президент Сооронбай Жээнбековдун тили угуп 1 апрелде кызматтан алынган. Борбор калаада атайын даярдыктагы отряд тарабынан кылмыш жасоого даярданып жаткан 7 киши кармалды. Бул туурасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Атайын даярдыктагы аскерлер аларды шектүүлөр жашынып жаткан көп кабаттуу үйдүн батирине кирип барып колго түшүргөн. Кармалгандардын жанынан курал, ок дарылар жана тыюу салынган буюмдар табылган. Маалыматта жетөөнүн Бишкекке кылмыш жасоо ниети менен жашыруун келгени айтылды. Кармалгандардын ичинен 3-өө баңгизаттарын мыйзамсыз сактаганы, каракчылык иштерин жасап жана алдамчылык кылган үчүн мурда соттолгондор болуп чыккан. Алардын курагы 20-35 жаштын ортосунда. Кармалгандар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө абагына киргизилди. Хорошо. Руки за голову. Ал эми Баткенде 46 жаштагы жаран өзүнүн 63 жаштагы бир тууганын өлтүрүп алды. Бул тууралуу Баткен ойбунун басма сөз кызматы билдирди. Алардын маалыматында Кышкут айылынын 63 жаштагы тургуну өз үйүндө каза тапкан. Ал 81 жаштагы апасы менен бир үйдө жашап келген. Аны 46 жаштагы иниси "Сен улгайып калсаң да апаң менен чогуу жашайсың" деген сөздөр менен тилдеп, бир нече жолу уруп тээп, мойнунан муунтуп салган. Жабырлануучуну алган жаракатынан улам каза болду деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун 50 000 сом белеги көз жазымда калабы. Кече күнү Борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер, учурдагы спикер Жумабековдун жарыштан четтетүүнү сунушташа турганын билдирген. Анда ага негиз катары Дастан Жумабековдун Талас облусунун губернаторунун коштоосунда райондук ооруканага барып, ал жерде көз жарган келинге сүйүнчү пул катары 50 000 сом берген аракет айтылган. БШКнын мүчөлөрү аны административдик ресурс колдонуп, добуш сатып алууга негизделген иш жасаганын билдиришкен. Бирок бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы Дастан Жумабековдун 50 000 сом белек берген аракетин кароодон баш тартканы белгилүү болду. Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер, учурдагы спикер Дастан Жумабековдун Кара Буура райондук ооруканасына барган сүрөттөрү жарыяланган. Анда көз жарган келинге өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан сүйүнчү катары 50 000 сом берген айтылып, жакынкы жылдары мамлекет наристели болгон ар бир үй бүлөгө ушундай каражат төлөп берерин убадалаганы айтылган. Кыргызстан саясий партиясынын талапкери катары, ошол эле кезде жогорку кеңештин депутаты, спикер катары шайлоо мыйзамдарын эки беренесин жок дегенде бузган. Биринчиден бул административдик ресурс деген берене бар.
кайсы бир талапкер өзүнө ошол кызмат абалын пайдаланып өзүнө ыңгайлуу шарт түзүп кандайдыр бир артыкчылыктарды алгандан баш тартыш керек деп турат акта. Бул киши ошонун баарын бузду. Үчүнчүсү бул ошол 28 статья бар эмеде берене бар үгүт иштерин алып баруудагы мыйзам бузууларды чектөө боюнча акта так жазылган. Шайлоо күнү башталгандан баштап, дайындалган күндөн баштап талапкерлер, алардын туугандары, жакындары, саясий партиялардын өкүлдөрү, мүчөлөрү шайлоочуларга бекер кызмат көрсөтүүдөн, бекер товар таркаткандан, же болбосо акча каражат бергенден, кайрымдуулук иштерин өткөргөндөн алып болуш керек деп турат. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени талкуулаган жок. БШК мүчөсү Атыр Абдрахматованын аталган партиянын мыйзамга каршы келген бир топ аракеттеринин негизинде жарыштан четтетүү сунушу кесиптештери тарабынан колдоо тапкан эмес. Маалымат социалдык тармактарда чыкканда мен атайын ошол БШКнын алдында укук коргоо органдары менен чогуу түзүлгөн ыкчам чара көрүүчү топ бар. Ошого жөнөткөм. Анткени укук коргоо органдары ошол добуш сатып алуу, андан кийин административдик ресурсту пайдалануу боюнча чара көрсүн деп. Азыр ошол ички иштер министри менен башкы прокуратурага кетти бул маалымат. Экинчиден кечээ ошол жогорку кеңештин расмий пресс-релиз чыккандан кийин мен бул маалыматты алып борбордук шайлоо комиссиясынын алдына көтөрдүм. Мунун териштирүүнүн деле кажети жок. Бул факт да, эмчи расмий факт эле болуп калды. Карайлы десем, тилекке каршы коллегалардын бардыгы жок, биз даярданышыбыз керек, жок, биз дагы изилдешибиз керек деп бул маселени кароодон баш тартышты. Добуш бергенде мен ошол маселени киргизүүгө жалгыз гана добуш берип калдым кайтадан. Жарандык активисттер болсо жарышка аттануу калыс болбой, кайсы бир партиялар кызматынан бийликтен пайдаланып жаткандыгын айтып нааразы. Мисалга, спикердин акча бергени боюнча маалымат анын басма сөз катчысы тарабынан жарыяланган. Ошондон улам акчалай белек бергени өзүнчө берене болсо, маалымат кызматын пайдалануу одоно мыйзам бузуу болуп саналаарын активисттер белгилешет. Бул туура эмес, анткени баарды 16 партияга бирдей мыйзам болуш керек. Башка партиялар бийликтики, биримдик, Мекеним Кыргызстандагы азыр ошо депутат болобу, министр болобу, мына ошону пайдаланып атат. Дагы бир мисал айтайын. Эми булар Кыргызстан партиясынан спикер келген да, азыркы жогорку кеңештикке. Булар мурун 4-5 миң, 10 миң беребиз деп элди алдашкан. Аткарылдыбы? 4 жыл аткарылган жок. Качан шайлоого 1 жыл калганда 4 миң сомдон бермиш болду. Эми 50 миң деп калп айтып атат. Мунун да чеги болот да, туурабы? Азыр биз көрүп атабыз, төрага катары ошол пресс-службанын кызматкерлерин жанына алып, региондорду эл менен жолугуп кыдырып, шайлоочулар менен жолугуш этип, өзүнүн пиар кылып атканын, ошол партиянын талапкери катары үгүттөөнү бузуп аткандыгы көрүнүп турат да. Андан кийин ошол пресс-служба берген маалыматты массалык маалымат каражаттар да таркатышат да. Ошондо Жумабековдун үгүт иштери бекер дагы башка биздин ошол коомдук каналдардан да берилип атат да. Одоно мыйзам бузуу. Бул маселе БШК отурумунун күн тартибине да киргизилген жок. Шайлоого аз калганына карабай, БШК мүчөлөрүнүн көпчүлүгү алгач материалдарды карап чыгып, даярдап, андан кийин гана жыйынга алып чыгуу керектигин айтып каршы болушкан. Мы голосовали, потому что Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. уже после того, как заседание началось, нам было выслано. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого аттанган партиялардын шайлоо фондуна 11 сентябрга чейин келип түшкөн жана коротулган каражаттын тизмесин жарыялады. Анда партиялардын алды 90 миллион сом, арты 6 миллион сом коротушкан. Бул тизмеде эң алдыда Биримдик партиясы, андан соң Мекеним Кыргызстан, үчүнчү болуп Мекенчил партиясы турат. 120 орунду жогорку кеңешке шайлоо 4 октябрда өтөт. Ага 16 партия ат салышууда. Үгүт иши 4 сентябрда башталган. Шайлоо бюллетендеги учкун басмаканасында даярдалат. Мындай токтомду Борбордук шайлоо комиссиясы 15 сентябрдагы жыйынында кабыл алды. Парламенттик шайлоого 16 партия талапкер катары катталган. БШКнын маалыматына караганда бюллетенде 16 партиянын тизмесинен тышкары баарына каршы деген графада болот. Боршайкомдун маалыматы боюнча өлкөдө 3 миллион 407 миң 895 шайлоочу бар. 2015 жылдагы жогорку кеңешти шайлоого салыштырмалуу добуш берүүчүлөрдүн саны 624 миң 240 адамга көбөйгөн. Азыр коронавирус илдетине карата акыркы маалыматтар менен тааныштырабыз. Кыргызстанда бүгүн 16 сентябрга карата 73 адамдан коронавирус табылды. Ооругандардын арасынан 107 бейтап айыкты, каза болгондор катталган жок. Илдетке каршы штабтын маалыматына ылайык өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 45.072ге жетти. Алардын 41.210-у сакайып, 1.063-ü жашоо менен куш айтышкан. Кырдаал Баткен облусунда башка аймактарга салыштырмалуу курч болууда. Соңку суткада илдет жуктургандар
Алардын ичинен 7 медицина кызматкерлери, баары Баткенде иштешет. Кыргызстанда 65 дары-дармектин запасы даярдалууда. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Бурунов билдирди. Анын айтымында учурда препараттардын 27 түрүн сатып алуу үчүн 85 миллион сом каралды. Мындан тышкары COVID-19 каршы дары-дармектердин тизмеси жаңыртылды. Учурда дарыканаларда медикаменттер жетиштүү деңгээлде. Эске салсак, ушул күз айларында коронавирустун экинчи толкуну башталышы мүмкүн экени айтылууда. Программабызды эл аралык кабарлар менен улантабыз. Microsoft корпорациясынын негиздөөчүсү Билл Гейтстин атасы 94 жаш курагында көз жумду. Россиянын адистери Спутник В вакцинасын изилдөөгө катышып жаткандарга балалуу болбой турууну сунушташты. Ал эми россиялык алып баруучу Артур Цветков Москвадагы соттордун бирине Асоль Молдокматовага каршы доо арыз менен кайрылды. Ушул жана башка дүйнө жаңылыктары менен алдыдагы мүнөттөрдө тааныша аласыздар. Россиялык алып баруучу жана шоумен Артур Цветков Москвадагы соттордун бирине Асол Молдокматовага каршы доо арыз менен кайрылды. Бул тууралуу шоумен Instagram социалдык тармагындагы баракчасы аркылуу билдирди. Цветковдун айтымында аны Асол Молдокматова улутчул катары сыпаттаган. Эскерте кетсек, август айында Артур Цветков Москвада кафеде иштеген кыргыз жарандарына кол көтөрүп, аларды өлкөдөн чыгарып жиберем деп коркуткан. Видео социалдык тармактарга тарап, көпчүлүк Цветковду сынга алгандан кийин алы манап Абдуразаковдон келип кечирим сурап кеткен. Эми ал Асол Молдокматованы сотко бергенин билдирди. Эске салсак, буга чейин Артур Цветков Асол Молдокматовадан моралдык зыян үчүн $1 миллион компенсация өндүрүп алууну көздөп жаткандыгын билдирген. Окуянын мындай өнүгүшүнө кыргыз мырзалары Артур Цветковго каршы челлендж баштап, аны наалыбай даттанбай эркек болууга чакырышууда. Россиянын адистери Спутник V вакцинасынын каттоодон кийинки изилдөөлөрүнө катышкан аялдарга бир катары сунуштарды бергенин РИА Новости жазып чыкты. Ага ылайык эмдөөдөн кош бойлуулар өтө албайт. Ал эми боюнда болуп калган ыктыярчылар көз жарганга чейин дарыгерлердин көзөмөлүндө болмокчу. Ошону менен катары изилдөөгө катышам дегендерге балалуу болбой туруу, ал эми наристеси барларды эмизбөө сунушталат. Ошондой эле вакцина алгандан 3 айга чейин урук клеткасынын донору болууга тыюу салынат. Айта кетсек, Россиянын окумуштуулары коронавирусту профилактика кыла турган дүйнөдөгү биринчи вакцинаны чыгарышкан. Ал Спутник V деп аталат. Москвада изилдөөдөн өткөн вакцина менен эмдөө башталган. Клиникалык сыноолордун 3-чү этабына 30 миңден ашуун ыктыярчы катышууда. Microsoft корпорациясынын негиздөөчүсү Билл Гейтстин атасы АКШда 94 жаш курагында көз жумду. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасында билдирди. Атамдын өлүмү биздин үй бүлөбүз жана ал өмүрү менен байланышкан көптөгөн адамдар үчүн өтө оор жоготуу болду деп жазган Гейтс. Ошондой эле ал өлүмдүн чоо жайын жазган эмес, бирок соңку кезде анын атасы Альцгеймер оорусу менен ооруп келгени белгилүү болгон. Ишкер өзүнүн кайрылуусунда аны жана жубайын адамдарга жардам берүүгө үндөгөн атасы экендигин белгилеген. Маалыматка ылайык, Гейтс 14 сентябрда АКШнын Вашингтон штатындагы деңиз жээгиндеги үйүндө оорудан улам каза болгон. Япониянын жаңы премьер-министри болуп Йосихиде Суга дайындалды. Анын талапкердигин төмөнкү палатанын көпчүлүк депутаты колдогон. Добуш берүү жалпы элге түз эфир аркылуу көрсөтүлүп турган. 71 жаштагы Йосихиде Суга башкаруучу либерал демократиялык партиясынан сунушталган. Ал 2012 жылдан бери мурдагы өкмөт башчы Синдзо Абенин тушундагы өкмөттө министрлер кабинетинин башкы катчысы кызматын аркалаган. Партиянын мыйзамына ылайык Суга 2021 жылдын октябрына чейин тагыраагы отставкага кеткен Абенин ыйгарым укук мөөнөттөрү аяктаганга чейин өкмөт башчылык кызматты аркалайт. Андан соң кайра 3 жылдык толук мөөнөткө шайлоо өткөрүлөт. Суга жакынкы сааттарда өкмөттүн жаңы курамын жарыялайт. Жаңы курам деп аталганы менен Абенин тушундагы министрлердин көпчүлүгү ордунда калары айтылууда. Ал эми Япониянын экс-премьер-министри Синдзо Абе өнөкөт оорусу өрчүп кеткендигине байланыштуу 28 августта отставкага кеткен. Ал Япониянын тарыхындагы өкмөттү эң узак башкарган өкмөт башчы катары белгилүү.
Оппозициялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Инстаграмдагы баракчасына ууланып ооруканага оор абалда түшкөндөн бери биринчи билдирүү жазып, жубайы уул кызы менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Анда саясатчы дагы эле бир нерсе кылууга дээрлик жөндөмү жок экенин, бирок өз алдынча аппаратсыз дем ала баштаганын белгилеген. Айта кетсек, 44 жаштагы Навальный 20 августта эртең менен Томск шаарынан Москвага учуп келатканда өзүн жаман сезип эстен танып жыгылган. Учак Омск шаарына чукул конгон. Алгач аймактык ооруканага жана көп өтпөй Берлинге жеткирилген. Германия Кремльди сындап келген саясатчы анын көзүн тазалаш үчүн нефти шалгыла турган зат менен ууландырылганын жарыялаган. Москва болсо мындай шашылыш тыянак чыгарбай турууга чакырган. Нарынын Каракечи аймагындагы көчкү түшкөн жол тазаланбайт. Ал жерде айланып өтүүчү жаңы автожол курулат. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлиги кабарлады. Окуя болгон жерге атайын комиссия барып, жолду көчкүдөн тазалоо мүмкүн эмес экенин аныктаган. Жана жаңы айланма жол куруу керек деген бүтүмгө келген. Жолдун бир тилкесин курууга 10-12 күн кетет. Айта кетсек, 14-сентябрь күнү Нарын облусуна караштуу Жумгал районунда тоо көчкөн. Анын негизинде Дыйкан айылын Каракече көмүркенин Борбордук деген тилкеси менен байланыштырып туруучу стратегиялык жол тосулуп калган. Адам өмүрүнө залалга тийген учур катталганы тууралуу маалымат жок. Министрликтин баштапкы маалыматына караганда көчкүнүн көлөмү 2 миллион куб метрге жеткен. Ал жолдун 600 метрден ашык аралыгын тосуп калган жана электр зымдары үзүлгөн. Өлкөдөгү бюджеттик каражаттын тартыштыгына карабастан Ош шаарында заманбап үлгүдөгү курулуш объектилер пайдаланууга берилүүдө. Алардын көбү билим берүү тармагына басым жасалып, бала бакча жана мектептер салынууда. Учурда шаар ичиндеги 2 бала бакча спорт комплекси толугу менен бүтүп пайдаланууга берилген. Мындан тышкары 2 оорукананын курулушу жүрүүдө жана жолдорду оңдоп түзөө иштери уланууда. Ош шаарында жергиликтүү бийликтин тапшырмасы менен ар тармактагы курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Алардын бири Исанов көчөсүндө орун алган номер 79 Балажан бала бакчасы. Ал 2019 жылы башталып, быйылкы жылы толук кандуу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Бала бакчада заман талабына ылайык бардык шарттар каралган. Мында 5 тайпага бөлүнүп, 120 бала тарбияланат. Азыр бала бакча 100% менен бүткөрүлүп, колдонууга берүүнүн астында турабыз. Эмеректери заманбап түйүндө, ашканалары, колдончу буюмдардын баардыгы заманбап типте, абдан жакшы буюмдар менен жабдылган. Өзү бул бала бакча 120 орундуу, 5 тайпалуу болуп атабыз. Азыр ата-энелер электрондук кезекте турушуп, баардык балдар дагы келгенге таптаяр. Биз да балдарды күтүп жатабыз келгенге. Быйылкы жылы бүткөрүлгөн объектилердин катарын Ош шаарынын Манас ата кичи районунда орун алган спорт комплекста толуктайт. Объект Иран Республикасынын жардамы менен курулуп, толугу менен аяктаган. Аталган комплекс заманбап жабдыктар менен жабдылып, бардык шарттар түзүлгөн. Ал 2 бөлүмдөн турат, аялдар жана мырзалар үчүн. Мында спорттун бир канча түрү менен машыгууга мүмкүнчүлүк бар. Спорт комплекс 2 кабаттан турат. Көрүүчүлөргө дагы орундар каралып курулган. 250 көрүүчүгө чейин отуруп көрүп нерсе болот. Бул жерде күрөш, греко-рим күрөш, дзюдо, джиу-джитсу, волейбол, баскетбол, жеңил атлетика ошондой жана көптөгөн түрлөрдөн келип бул жерде машыкса болот. Быйылкы жылы жергиликтүү жана республикалык бюджеттин эсебинен ар тармактагы курулуш иштери башталып, алардын ичинен билим берүүгө басым жасалган. Учурда Ош шаарында 5 бала бакча салынууда. Алардын ичинен 2 бала бакчанын курулуш иши толук аяктап пайдаланууга берилген. Мындан сырткары спорт, медицина, жолдорду оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Андан тышкары мектептердин курулушу жүрүүдө. Бул ошол президент тарабынан эмгеленген коррупцияга каршы күрөшкө түшкөн Нариман мектебинде 500 орундуу мектептин курулушу аягына чыгып калды. Ал эми спорт тармагында дагы бүгүнкү күндө ФБК кичи районуна, Манас ата кичи районуна спорт комплексинин курулушу аякталды. Толугу менен бүттү. Жакшы күндөр ошол уруксат берилсе пайдаланууга берилет. Жалпы эсеп боюнча быйылкы жылы Ош шаарында жергиликтүү бюджеттин эсебинен 5 бала бакча, 100 орундан турган 2 оорукана жана шаардагы жөө жүргүнчүлөр үчүн жолдорду оңдоо иштери каралган. Нурзада Сыдыкова, Дилет Нышанбаев, Нурньюз.
Эртең 17 сентябрдан тарта түндүк электр ишканасы карызы бар батирлердин жарыгын өчүрө баштайт. Бул тууралуу аталган ишканадан билдиришти. Маалыматта жарандар карыздан кутулгандан кийин гана кайра жарык бергилери белгиленген. Ыңгайсыздыктан жана жарыкты коштурууда ашыкча чыгымдан оолак болуу үчүн эсептер убагында төлөөгө чакырабыз дешти ишканадан. Жарык үчүн төлөмдөрдү Кыргыз почтасынан, терминалдардан жана электрондук капчыктардан аткарууга болот. Газпром Кыргызстан ишканасы жаратылыш газы үчүн карызын өз убагында төкпөгөндөргө кошумча төлөм жазып жатат. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Компания билдиргендей, өкмөттүн көрсөтмөсү менен коронавирус пандемиясына байланыштуу 1 марттан тарта туум чегерүүнү токтотуу чечими кабыл алынган. Эми мыйзамга ылайык карызды өз убагында төлөгөндөргө газ берүүнү токтотуп, сот аркылуу төлөтө алат. Газпром Кыргызстан ушул жылдын апрель айында 1 куб метр газдын баасы калк үчүн 15 сом 30 тыйындан 17 сом 60 тыйынга кымбаттаганын жарыялаган. Биздеги жаңылыктар мына ушулар болду. Окуялардын өнүгүүсүнө көз салуубузду улантабыз. Нур телеканалынын жаңылыктарын интернеттен да көрсөңүздөр болот. Дареги экранда көрсөтүлүүдө. А мен болсо сиздер менен коштошом. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуз.